Саламаттуу достор, Таңкы коңгуроо программасында адаттагыдай таңкы көнүгүүлөрдү жасоону баштадык. Ал эми бүгүн бизге таңкы көнүгүүлөрдү жасоонун жолдорун үйрөтө турган агайыбыз Райымбек Сатыбалдыев, ушу боюнча машыктыруучу. Анда достор, биз менен бирге баштаңыздар. Агай, саламатсызбы, жакшы келип алдыңызбы? Биринчи кайсы көнүгүүдөн баштайбыз, агай? Азыр денени полностью ойготобуз. Энергиянын ойгонушу деген бар таңкы көнүгүүдө. Колдорду көтөргөнчө дем алабыз. Колдорду тартып келтирип, дем чыгарганча түшөбүз. Ушуну 5 жолу жасайбыз азыр биз. Бул негизи эң көп дегенде канча ирет жасалыш керек, агай? Бул мисалы 5 мүнөт, 10 мүнөт жасаса, дененин жибишине карап жасалат да бул. Ошондо организм полностью ойгонуп болот. Мисалы уктап тургандан кийин ушуну жасап баштаса болот. 5 жол болду. Анан бизде ушунун көнүгүүлөрдү гимнастика деп эле айтып калат да. Анан ушу бул гимнастикага кирген менен бул боевой искусство да. Эми биз мына муундарды кечээ көргөзгөн көнүгүүдө муундарды бөлүп көргөзгөнбүз. Ал эми бүгүн ошону кошуп көргөзөбүз. Кет биринчиде. 1. Бул демек муундарга пайдасын берет, Полный муундарга 3, 4, 5. Себеби адамдын мускулдарын 2 түргө алып карайбыз да биз. 1. Сырткы жана ички. Ошондо бул ушу, бул ички мышцаны чыңайт да. Сырткы мышцаны эмес, ички мышцаны чыңайт. Айтсаңыз, буну бир жасаганда бул көнүгүүнү канча жолу жасаш керек? Бир жасаганыңда буну биз ар кандай жасайбыз. Мисалы 20 жолдан же 30 жолдан ушуну жасап койсо болот. Бул мына чыгарып атабыз го. Бул чыгарганыбыз биздики жөн эле мындай чыкпайт да. Бул удар бергендеги ударлар болуп эсептелет да булчу. Ошондо эми экинчи көнүгүү өтөбүз. Бияны 1 кол мындай кетет. Мына. Оң колубуз? Оң кол мына үстө турат. Оң кол. Сол кол мындай турат мына. 1. Бут бияка жатабыз. Корпус менен 1. Бул жага 2. Аябай, бул татаалык көнүгүү экен, экесиздер. 3. Ооба, чынында эле. Оң келбей жатат мага. Мына. Оң кол менен бул жака бурулабыз мына. Мындай. Сол колду көтөрүп коебуз. 4. 1. 2. 3. 4. Бул деле азыркы көргөзүлгөндөй. Көргөзсөм болобу бир? Ооба, көргөзсөңүз болот. Мисалы мына күтүүсүз турган жерден каршылаш келип туруп урган учурда, мында урган учурда мына тосуп койсок болот да биз. Ушунун экинчи уламдысы бар. Тоскондон кийин удар беребиз. Сокку узатабыз каршылашкачы. Ушу каршылашка соккуну бир канча жолу узатсак болот да. Тостук. Узатып койсок болот бир канча жолу. Түшүнүктүү, агай. Бул бир гана биздин денебизге гана пайдасын тийгизбестен, өзүн коргоонго дагы, ушу боюнча эмени үйрөнүүгө дагы пайдасын тийгизет. Өзүн коргоого, бирөөгө жардам берүүгө үйрөнсөк болот да. Буну бирөөгө зыян бергенге үйрөнбөйбүз. Мына азыр сиз бат көрсөттүңүз. Биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн арасында кызыгып калгандар дагы бар болсо керек. Дал сизге окшоп бат көрсөтүү үчүн ушул техникаларды канча убакыт даярданыш керек? Бул убакытка эми адамдын өзүнүн каалоосуна жараша болот. Бул негизгичи. Өзүнүн каалоосуна жараша кетет. Ошон мына жасаганча сүйлөп берейин. Адамдар өзүнүн каалоосунун жарашынча үйрөнөт да. Мисалы биздин агай айтчу эле, ким канча кайсы нерсени канчалык кааласа ошончолук бат үйрөнөт депчи. Ошондуктан биз эме кылабыз. Мынау кетип аткандар дагы бул жөн эле мындай кеткен эмес да. Анан азыр телекөрүүчүлөргө көбүнчө гимнастика деп көргөзгөндө мындай кетсе, бул ушундай эле гимнастика турбай деп ой кетиши мүмкүн да. Жок, бул андай, ушу мындай эмес. Ушу эки түргө алып караганда, бул биринчи ден соолукка, экинчи жагы боевойунда кетет да. Ошо бул полностью защита и атака, полностью. Ошого эч кандай эме болбойт. Ошону эки түргө бирдей кетет да. Адам бир нерсени иштегенде ошону үйрөнүш керек. Жакшы. Бул мисалы мындай кылса, бул жөнөкөй эле эмес да. Ойлош керек да, өзү ойлонгондо анан кетет. Бул коргонуп атат. Мына уже коргонуп атабыз биз. Эми кийинки көнүгүүлөргө өтсөк, мына белдерди бир ойготобуз, полностью мындай түшүп. 1. Түз, тизе ийилбейт. Түз турат. 1. Турабыз. Арканкы эмелер, мышцалар тартыш керек. 2. 3. 4. Муну канча ирет жасаш керек, агай? 5. Буну башыбыз
паска тийгичегин жасасак болот негизичи. Анан бул жерде азыр жасабай эле коюңуздар. Анан кийинчерээк. Негизи мына жер оорубай калганга чейин жасалат да булчу. Азыр ооруп кетти эңкейген. Ооба, бир аз ийилгенде ооруп кетип атат. Эми кийинки көнүгүн жасайбыз. Мына 1. Бул жака чыгат. Булчу кайсы органдарыбызга пайдасын тийгизет агай? Эгерде дыханияны туура кармап, туура иштеген болсо, ички аппарат полный органдарга таасир этет. Өкпө, жүрөк, кан тамыры полностью. Анан мына көтөргөндө дем алабыз. Дем чыгарабыз. Дем алабыз. Дем чыгарабыз. Дем алабыз. Дем чыгарабыз. Ар бир эмени көтөргөндө бош көтөрүлбөш керек. Ар бир муунга биз ой жүгүртүшүбүз керек да. Ар бир муун иштеп чыгыш керек бу жерденчи. Мен байкашым боюнча агай, ар бир органыбызды биз бул көнүгүүлөрдү жасап жатканда сезишибиз керек окшойт, э? Ооба, сезишибиз керек. Себеби мынау колду көтөргөндө мынау бутубуз иштейт биздин. Мынау бутубуз жерден көтөрүлгөндө бул жака чыгарабыз. Бул жака жасайбыз. Бул деле азыркы көргөзүлгөндөй, мисалы, мына каршылашыбыз туруп, же болбосо мындай келип калганда, мисалы, кармап алган болсо, мындай уруп чыгарганга болот. Эгерде уруп аткан болсо, мына урган болсо, мынаны тособуз да биз. Тоскон моментте удар менен сокко берүүгө аракет кылабыз ичке. Ошон үчүн эми бутту көтөрөбүз. Азыр бутту көтөрүп жасаганыбызда мына көтөрүшүнчө эле 1 2 Азыркы эле бутубузду кошуп, э? 3 бутту мындай. Бут канча көтөрүлүп атат азыр? Ошого чейин эле. 4 Муну канча ирет жасаш? 5тен жасайбыз. Анан бут өзү негизи мынерге чейин көтөрүш керек. 90 градускачы. Бут тепкенде мындай көтөрүлөт да. Ошондой көтөрүш керек буттучу. Ошого чейин аны. Эми бул жака жасайбыз. 1 Мына бут көтөрүлгөндө мынерде мышца чыңалып калбаш керек да. Биринчи баштаганда чыңалбаш керек. Бош эле. 1 2 Жакшы агай, бүгүнкү көнүгүүлөрүбүз аябай өзгөчө көнүгүүлөр экен, кесиптеш. Ооба. Чындыгында эле. Ар бир көнүгүү ден соолукка гана пайда алып келбестен, Кайсы бир өнөрдү үйрөнүүгө дагы өбөлгө түзөт, э? Андан кийинки көргөзө турган көнүгүүбүз биздин бутту 3 түргө алып карайбыз. Мисалы турсак, мындай туруп карайбыз. Бул ближний бойдо ойносок болот. Мынада уже традиционный, мынада уже показательный болуп кетет да, мына стойкадачы. Азыр биз буга түшпөйбүз. Биз биринчиден мындага түшөбүз. Жөн эле. Мына 1 Мына бош эле 1 2 түштүк. Аябай татаал болуп жатат. Менимче сиздерге кандай? Мындан көтөрөбүз. 1 2 Агай, демек бул оңго астыга чыкканда күч менен чыгыш керек окшойт, э? Ооба, мына тостук да, мисалы, защита и атака эсептелет да. Мына удар берет да, мынаданчы, мына удар. Мына жактан чыгат да. Мына бут түзөлгөндө будан удар чыгып кетет. Экинчи жака жасайбыз. 1 2 1 2 Бул көнүгүүнү өздөштүрүш мен үчүн аябай кыйын болуп турат. Жок, бул оңой эле болот. Бул биз мышцаны караганда сырткы мышца анан ички мышца болуп айтылат да, адамдачы. Ушунун көнүгүүлөрү ошонун ички мышцаларын чыңаш керек да, негизгиси ошо. Демек, биздин дене булчуңдарыбыз дагы чыңалат, э? Анан үйдө, столдо отурганда, үйдө жүргөндө основной жөн эле мындай жасап койсо болот. Мындай чыңап. Чыңап жасаганда мына титиреш керек да, денечи. Титиреп кетиш керек. Ошондо уже бүт мускулдар чыңалган болот. Ошонун бири. Бул бүгүнкү көнүгүүбүз бүттү ушу менен. Чоң рахмат агай. Урматтуу достор, бүгүн бизде ушу боюнча машыктыруучу агайыбыз болду. Дайыма ушул көнүгүүлөрдү жасап, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Ал эми адистердин айтуусу боюнча таңкы көнүгүүдөн мурун дагы жана көнүгүүдөн кийин дагы тамактанууңуз зарыл. Ошондуктан кийинки түрмөгү сиздер үчүн даам түрмөгү болсун, дагы бир жеңил тамактын жасалуу жолун үйрөнүп алайлы. Айтарыңыз агай. Ушул эртең менен ойгонгондо 1 стакан сүт же болбосо суу ичип алыш керек.
негизи. Бул Көнүгүүгө чейин, жасоо- Көнүгө чейин ичип алып жасаса болот. Себеби ашказандар кургап турушу мүмкүн, же болбосо кою тамак турушу мүмкүн. Ашказанга күч келбеш үчүн 1 стакан суу же сүт ичиш керек болгон ошол. Жакшы, рахмат. Эң сонун маалымат болду. Анда сиздер үчүн даам түрмөгү.